Сузакта шайлоодон кийин жаңжал чыкты. Окуяны милиция териштирүүдө. Азырынча дагы 59 шайлоо тилкесинин бюллетендери боюнча маалымат келе элек. Атчанада мунаа урунуп, каптал айнегин сындырып салды. Ош шаарынын 3020 жылдыгы белгиленип жатат. Ала Тоо аянтында шайлоо жыйынтыгына каршы митинг өтүп жатат. 5 октябрга карата бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 103 бейтапты түздү. Ал эми акыркы сутка ичинде оору жуктурулган жаңы 207 учур катталды. Бишкек шаарында 26, Ошто 4, Чүй облусунда 8, Ош облусу 34, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Жалал Абад облусунда 46, Баткен облусунда 75. Жалпы ооругандардын саны бүгүнкү күнгө карата 47635 бейтапты түзөт. Ал эми 5 октябрга карата пневмонияны эсепке алганда COVID-19 илдетинен каза болгондордун жалпы саны 1066 адамды түздү. Сузакта шайлоодон кийин жаңжал чыкты. Окуяны милиция териштирүүдө. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Сузак районунда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон жаңжалды териштирип жатат. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 4 октябрдын түнү интернетте Сузак айылынан тартылган деген видео тараган. Анда милиция менен жергиликтүү жарандардын ортосунда чыр чыкканын көрүүгө болот. Күбөлөр Сузак айылында шайлоонун жыйынтыгынан кийин талапкерди куттуктап жаткан учурда 2 адамды милиция кармап кеткенин билдирип жатышат. Алар жеңишти майрамдагандар мушташып жатат деген жалган маалымат милицияга түшкөндүктөн ушундай окуя болгонун билдиришти. Видеодогу чырга аралашкандар кайсы партиянын тарапкерлери экени айтылган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоонун жыйынтыгын 20 күн ичинде жарыялайт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында азыркы тапта шайлоо тилкелеринде бюллетендер колго эсептелине баштаган. Азырынча 59 шайлоо тилкесинин бюллетендери боюнча маалымат келе элек. Ал белгилегендей бюллетендер колго эсептелип бүткөндөн кийин алар боюнча түзүлгөн протоколдор аймактык шайлоо комиссияларына эртең саат 6:00 чейин жеткирилиши керек. Аймактык шайлоо комиссиялары шайлоо тилкелеринен келген маалыматтарды топтойт жана арыз кайрылууларды кабыл алат. Андан кийин ар бир аймактык шайлоо комиссиясы 2 жумадан кечиктирбестен өзүнүн аймагындагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча протокол жана жыйынтык жадыбалын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Андан соң БШК 20 күн ичинде шайлоо жыйынтыгын жарыялайт. 5 партия бириккендерин жарыялашты. Бүгүн Мекен ынтымагы, Чоң Казат, Ыйман Нуру, Реформа жана Ордо партиялары бириккендерин жана шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандарын жарыялашты. Алар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. Ошондой эле бардык оппозициялык күчтөрдү жана бардык жарандарды кошулууга чакырат. Мраморный айыл тургунунун унаасынын каптал терезесин атчан адам сындырды. Окуя кечээ болгон. Милицияга чалсак, бардык азыр шайлоодо иштеп жатат деп биздин чакырууну кабыл алышкан жок. Бул учурда атчан адам качып кетүүгө үлгүрдү. Кимде ким бул адамды тааныса 0708 75 38 38 номерине чалыңыз деп маалымат чыгарган жабырлануучу. Бүгүн 5 октябрь Ош шаарынын күнү. Саат 10:00 Оштун борбордук аянтында эпидемиологиялык кырдаалды эске алып чакан курамда иш-чара башталды. Шаардык мэриядан билдиргендей, пандемия шартында шаар күнүнө карата жылдагыдай масштабтуу иш-чаралар уюштурулбайт. Маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган саамалыкта Ош шаарынын түптөлүп, азыркы учурга чейинки тарыхы чагылдырылган театрлаштырылган программалар болот. Ошондой эле эстрада жылыздарын коштоосунда концерт болмокчу. Кечинде саат 22:00 борбордук аянтта майрамдык салют атылат. Бишкектин Ала Тоо аянтында 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылардын акциясы өтүп жатат. Анын катышуучулары шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар сатылып алынгарын белгилеп, жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Трибунага чыгып сүйлөп жаткандардын арасынан социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Чоң Казат, Реформа, мекенчил партияларынын өкүлдөрүн көрүүгө болот. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Алдын ала маалыматка караганда 4 партия 7% босогодон өттү.